Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Биз Сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган маектер сериясын баштайбыз. Эл аралык Сапат билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасында 1992 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күндө Сапаттын курамына 16 лицей, эл аралык Ала Тоо университети, United World International School, UWIS, эл аралык мектеби, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектеби кирет. Азыркы учурда мектеп окуучуларынын саны 9872 болсо, университетте 2453 студент билим алууда. Бүгүн жалпы Сапат билим берүү мекемеси 30 жылда жетишкен ийгиликтери, алдыга койгон пландары жана аткарган иштери боюнча аталган окуу жайдын, окуу мекемесинин жетекчисинин орун басары Амирбек Султанмуратов менен маек курабыз. Саламатсызбы, Амирбек мырза? Биздин эфирибизге куш келипсиз. Жалпы эле 30 жыл деген айтканга оңой болгону менен, бирок иш жүзүндө аны жашап көрүү, ошол жыл аралыгында ийгиликтерге жетишүү, аны менен кошо аябай көп эмгекти талап кылган жыл. Мына ушул 30 жыл аралыгында негизи Сапат билим берүү мекемелери эң чоң кандай жетишкендиктерге жетишти? Сиз кайсы жетишкендиктерди эң чоң жетишкендик деп баалайт элеңиз? Саламатсыздарбы? Биринчиден бизге ушул мүмкүнчүлүктү бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат, чоң ыраазычылык. Эл аралык Сапат билим берүү мекемесинин башкы жетекчилигинин атынан. Бул жыл бизге 30 жыл болуп отурат. Сапат эл аралык билим берүү мекемелери биринчи ушул 1992 жылы 3 мектеп менен, 3 лицей менен Кыргызстанда өзүнүн ишин баштаган. Бул Бишкектеги Чыңгыз Айтматов лицейи, Ысык көлдөгү Хусейин Карасаев Каракол лицейи, ал эми Оштогу бүгүнкү күндө балдар окуп аткан Ош Сема лицейи. Ушул 3 мектеп менен биз 1992 жылы баштаганбыз. Анан жылдар өтүп бул мекеме мына бүгүн 30 жылдын аралыгында 22-23 мектепке жетти. 30 жыл бул аябай эле мындай бир узак мөөнөт. Бул жылдар аралыгында бир топ кыйынчылыктарды башуудан өткөрдүк. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кыргызстан биз мамлекет катары бир нече кыйын күндөрдү башуудан өткөрдүк. Ошонун баарына туруштук берип, ошонун баарына чыдап, баягы сабырдуулук менен, чыдамкайлык менен, туруктуулук менен ушул күндөргө алып келгенибиздин албетте көп себептери бар да. Албетте бул жерде лицейлерибизди өзүңүздөр жакшы билесиздер. Биринчи ачылганда Кыргыз түрк лицейлери болуп аталып ачылган. Анткени Туркиядан келген ишкерлердин, ошол атайын билим берүү жаатына кызыккан мугалимдердин, педагогдордун Кыргызстанга келүүсү балким аз гана маяна менен ошол убактарда 90-жылдарда Кыргызстандын Бишкегинде эле эмес, бүтүндөй 7 облустун баардыгында региондордо кызуу эмгектенип, биздин ошол учурдагы ошол убактагы шарттарда канчалык катаалчылыктарга, кыйынчылыктарга карабастан бул кишилердин эң жакшы өздөрүнүн аракетин көрсөтүп, биздин балдарды окутуп, тарбиялап, айылдардан, ар кайсы райондордон, ар кайсы мектептерден ошо алдыңкы балдарды жыйып топтоп ошол жерде жатак мектеп катары иштеп, бүгүнкү күндө ошол алдыңкы балким белгилүү инсандарды алып чыгуусунун аркасында ушундай кишилердин өтө көп эмгеги, өтө көп мындай кесибини жакшы билген, ушундай бир чебер педагогдордун иши жатат деп ойлойм да. Анан сиз сурооңузда айтып кеттиңиз, эң чоң Кыргызстан, эң чоң бул Сапат билим берүү мекемелеринин ушул убакка чейинки эң чоң артыкчылыгы, эң чоң балким утушу эмне болду 30 жылдын аралыгында, кантип ушул күндөргө келди депчи. Мен буга бир эле сөз менен жооп бергим келет. Мен эми өзүмдүн эле жеке оюмду айтып атам да, бирок жаңылышпайт болушум керек. Биз ушул күнгө келишибизге, ушундай бир чоң деңгээлге жетишибизге эң негизги себеп, биздин эң чоң утушубуз бул элдин ишеними деп айтып кетсек болот да. Биз элдин ишенимин уттук, элдин ишенимин алдык. Ошондуктан баягы канчалык кыйналсак да, канчалык баягы оор күндөрдү башуудан өткөрсөк да, элдин, ата энелердин, коомчулуктун колдоосу менен Кудайга шүгүр бүгүнкү күнгө жетип келдик. Элди көбүнчө ата энелерде ишенимди жаратуу үчүн кандай аракеттерге бардыңыз? Эмне себептен сиздерге ишенет? Кандай өзгөчөлүктөр бар? Мисалы үчүн мугалим тандоодо бир өзгөчөлүктөргө карап тандайсыздарбы? Тарбия берүүдө эмнелерге басым жасайсыздар?
Бул маселеде көп себептери болушу мүмкүн. Мен бир нечесин сизге айта кетсем, албетте бул биринчи билим сапаты жакшы болбосо ата эне баласын бергиси келбейт. Анткени чын эле биздин элибиз, кыргыз коомчулугу баягы окуган эл. Биздин дээрлик кыргыз калкынын бүгүн 60-70% жогорку билимдүү деп айтып кетсек болот. Ошондуктан биз биринчиден билим сапатыбыз менен, экинчиден өзүңүздөр эле маалым болгондой, быйылкы жылы урматтуу президентибиздин жарлыгынын астында бул руханий, адеп, ахлактык тарбия берүү маселеси өзгөчө бир басым жасалды. Айтайын дегеним, бул лицейлерде, биздин мекемелерде бул талим тарбия иштери, тарбиялык иштер деп койсо болот. Жалпы эле ушул дээрлик ачылган күндөн бери эле эң жакшы деңгээлде өзүнүн ишин улантты десек болот. Жана биз ал жерде баягы түзүп берген шарттарыбыз менен, ал эми мугалимдерди ар кайсы өлкөдөн, ал убакта Туркиядан көбүрөөк келип аткан болчу. Ал эми бүгүнкү күндө бизде 23 өлкөдөн 115 башка улуттун өкүлдөрү иштейт да. Булардын албетте мыкты кадрларды ар кайсы өлкөдөн алып келип, балдарга ушундай лицейлерде жакшы шарттарды түзүп берип коюбуз. Ал эми сапаттуу билим жана тарбиялар менен түзүлгөн шарттар менен мен ойлойм биз бүгүнкү күндө бул ушундай ишенимге ээ болдук. Ал эми эң негизги маселе жана эле айтып өткөндөй, бул бизде уланымдуулук принциби сакталып дегендей, өзүбүздөн бүтүргөн окуучулар кайра мугалимдик кесипти аркалап келип өзүбүздүн лицейлерде иштей баштады. Ал эми ошол эле окуучулардан көпчүлүгү бүтүргөн балдардын инилери, өзүлөрүнүн балдары келе баштады. Бул ушундай бир жакшы бир ишеним, жакшы бир жанагы бир уланымдуулукту айтып кетсе болот. Анткени ошол жердеги балдар алган билимини, көргөн тарбиясын, ал жактагы шартты жактыргандыгы үчүн бүгүнкү күндө өзүбүздүн эле бүтүрүүчүлөрүбүз кайра эле өзүлөрүнүн балдарын алып келип окутуп атат баштагыч класстарда. Ошентип мен ойлойм, Кудай буйрса, бир чоң бир элдин ишеними менен артыкчылыктарга ээ болуп отурабыз деп айтып кетсем болот. Ошол ийгиликтүү окуучуларды, ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрдү жаратуу үчүн алар менен кандай өзгөчө, ар бири менен өзгөчө мамиле курасыздарбы? Ар бир жарандын, окуучунун өзүн тапканга кандай көмөктөрдү көрсөтөсүздөр? Атайын бир программа иштеп чыгасыздарбы ушул боюнча? Биринчи, бул эң башта балдарды мектепке кабыл алып атканда биз 2 этаптан турган кабыл алуу сынактарын жарыялайбыз, өткөрөбүз. Биринчи турда жалпы окуучулар ошол 7-8 предметтен турган суроолордон, сынактан өтүшөт. Ал жерден биринчи турда ийгиликтүү тапшырган окуучулар экинчи турга математика менен ой жүгүртүү багыты боюнча экинчи турдан өтүшөт. Беседаларды уюштурабыз. Анан айтайын дегеним, башында эле тандалып алганда, мектепке кабыл алып атканда биздин лицейлерде окуп кетиш үчүн ийгиликтүү балдар кандайдыр бир деңгээлге ээ болуш керек да. Мындагы базасы болуш керек. Антпесе чын эле окуп кетиш кыйын. Себеби бизге келгенде биз тереңдетилген түрдө англис тилин окутабыз. Мисалы 7-класста эле 12 сааттан жумасын англис тилин үйрөтөбүз. Анткени 8-9, 10 класста балдар так илимдер боюнча, айтайын дегеним математика, физика, химия, биология, информатика сабактарыны бул балдар англис тилинде окушат да. Ошондуктан албетте бул баары ошо 7-класстан баштап катуу талаптар коюлат окуучуга. Окуучулар бизде баягы жатак тибинде болгондугу үчүн лицейлерибиз, ошол жердеги мугалимдерибиз, тарбиячыларыбыз түнү-күн балдар менен эмгектенет. Буга кошумча сиздин сурооңузга жооп катары жетишпеген балдарга кошумча сабактар уюштурулат. Ал эми өзгөчө баягы таланттуу балдарга олимпиадаларга багыттайбыз. Биз ошол бүгүнкү күндө бир гана Кыргызстандын ичинде эмес, жалпы дүйнөлүк олимпиадаларда жыл сайын 20-дай, 30-дай окуучубуз эл аралык олимпиадаларга жана дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, ошол жактан жакшы орундарды алып, Кыргызстандын желегин желбиретип, ушундай бир ийгиликтерди алып келип атышат. Ошолордун себеби биз 7-класстан баштап атайын мугалимдер менен бул балдарды бир системалуу даярдыктардан өткөрөбүз. Булар 7-класстын аягында эле олимпиадаларга, группаларга бөлүнүп тандалышат. Ошондон кийин 8-класстан баштап жумалык программалар негизинде бул окуучулар даярдалат. Ал эми 10-11-класска келгенде Бишкекте атайын олимпиад борборунда бул балдар эл аралык дүйнөлүк олимпиадаларга даярдануу үчүн ушул жерде биздин күчтүү мугалимдердин кол астында даярдык көрүшөт. Ошону менен эле катар бүгүнкү күндө
англис тилиге байланыштуу мисалы дүйнөлүк деңгээлдеги дүйнөдө дээрлик 100дөн ашык өлкөлөр кабыл кылып аткан TOEFL, SAT, IELTS деп коебуз. Бул сынактарга бүгүнкү күндө биздин балдарыбыз ээн эркин эле кире баштады, жакшы жыйынтыктарды ала баштады. Анткени 7-класстан баштап талапты катуу коюп англис тилди тереңдетип үйрөткөндүгүбүз үчүн үзгүлтүксүз 5 жыл окуган окуучу 10-11 класска келгенде бул жыйынтыктарды көрсөтө алат да. Ошондуктан биз балдар менен жатак тилиндеги мектеп болгондугубуз үчүн балдар менен ошол жерде жашайбыз, балдар менен ошол жерде тамактанабыз. Анан балдарды эми баягы аша чаппасам керек, көп балдарды биз ата-энеси чейлик, балким ата-энесинен дагы жакшы тааныбыз деп койсок болот. Анткени көп жылдан бери иштеп жүргөн тажрыйбалуу биздин мугалимдерибиз ошол эле учурда бир психолог катары балдардын мүнөзүн, жүрүм-турумун, жөндөмүн, таланттарын билип, ошого жараша балдарга туура багыт бере алат. Балдардын кызыгуусуна жараша, балдардын талантына, шыгына жараша кандайдыр бир сунуштарды бере алат ата-энеге же мугалимге. Ошентип жана сиз айткандай, ар бир баланын өзүнчө жеке мамиле кылуу аркылуу биз ошол жерде бала ата-эне бизге баланы кандай максат менен берген болсо, баладан келечекте эмнени күткөн болсо, ошону чыгарып бергенге аракет кылып атабыз да. Ушул 30 жыл аралыгында жалпы канча окуучу дүйнөлүк олимпиадаларга катышып, ийгиликтерге жаратты? Бул баягы дүйнөлүк олимпиада дегенде бизде бир гана предметтик эмес, дагы башка көп сабактар боюнча биз катышып келатабыз. Проекттик, долбоорлор боюнча депчи. Мен эми баягы эсимде болгонча жалпылап айта турган болсом, 30 жылдын аралыгында биз дүйнөлүк олимпиадалардан жалпы эле ошол долбоорлор олимпиада деп баарын кошконубузда 36 алтын медалыбыз бар. 200ге жакын күмүш медалыбыз бар, ал эми 270ге жакын бронз медалдарыбыз бар. Дээрлик бир 500-600ге жакын ушундай бир жакшы жыйынтыктарыбыз бар да. Бул албетте түрлөрү көп. Мен баарын кошкондо айтып атам. Ал эми предметтик олимпиадалар боюнча дүйнөлүк немеде албетте алтыныбыз бар. Биология сабагынан, ал эми информатика, химия сабактарынан көбүнчө күмүш медалдарды, бронз медалдарды алып келатабыз. Дээрлик 30га жакын ошо акыркы өзгөчө, акыркы 10-15 жылдын аралыгында ушундай жакшы бир ийгиликтерге жетишип, Кыргызстандын атын ушинтип ааламга тааныттык деп айтсам жаңылышпасам керек. Негизи ошончо чоң республикалык эмес, дүйнөлүк деңгээлге олимпиадаларга катышкан окуучулардын кийинки этапта кайсы өлкөлөрдөн билим алып атат? Жалпы эле бүтүрүүчүлөрүңүздөрдүн кийинки билим улантуусу кайсы өлкөлөрдө жүрөт? Атайын багыттарды бересиздерби же университеттерде сүйлөшүп бересиздерби? Кандай болот? Бизде бүгүнкү күндө лицейлерде жалпы 16 лицейдин баарында College and Career Counseling деген бир өзүнчө бир департамент деп койсо болот. Ушуна кафедра иштейт да. Булар ошол 10-11 класстын балдарыны мындай профконсультант катары чет өлкөдөгү окуу жайларга даярдашат. Дээрлик муну биз 9-класста акырындан анкеталар менен баштайбыз, беседаларды жүргүзөбүз, ата-энелер менен сүйлөшөбүз. Анан ушундай сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында биз 10-11 класстын балдарыны профилдерге бөлүп окутабыз. 3 багыт боюнча: инженердик, гуманитардык, ал эми медициналык деп 3 тармакка, 3 багыт боюнча бөлүп окуучуларыбызды 10-11 класста окутабыз да. Ошол жактан ата-эне менен балдар, мугалим, класс жетекчилери баары кеңешип туруп, бир өзүнүн багытын тандаган болот. Анан биз ошол жакка эмнелер керектүү мындан ары? Биздин ар бир лицейде атайын жооптуу ушундай колледж каунселерлер бар. Булар ошо дүйнөдөгү эл аралык бүт университеттерге, мисалы бүгүнкү күндө мисалы айтып койсо болот, өткөн эле жылы 2021-де биздин 700 бүтүрүүчүбүздөн 340 чет өлкөгө окуганы кетти да. Ушул балдарды мисалы үчүн дүйнөдөгү кайсы университеттерге, кандай
ал университеттердин талаптары бар экен, эмнени билиш керек экен, англис тили деңгээли канчалык деңгээлде болуш керек, ушулардын баарыны баягы жакшы билген биздин профконсультанттар балдарды ошол 9 классты бүтүрүп 10 класска келгенде даярдана башташат да. Ушулардын жыйынтыгында окуучуларыбыз англисче сынактарга киришет, TOEFL, SAT, IELTS деп чет өлкөдөгү университеттердин баары эле эл аралык университеттер англис тилинде билим берген. Даярданып 10-11 класста бир дээрлик 40% жыл сайын кетип атат. Ал эми өзгөчө олимпиада борборунда окуп аткан биздин алдыңкы ийгиликтүү окуучуларыбыз болсо, биз дагы ушундай кошумча англис тилин үйрөтөбүз жана биздин профконсультанттар булар менен маектерди жүргүзүп, булардын керектүү документтерин алып, балдарды даярдап, ошол чет өлкөдөгү алдыңкы университеттерге ошол убагы келгенде документтерин жиберишет да. Бул боюнча мактангандык эмес, мисалы үчүн ушундай бир жакшы жыйынтыктарыбыз бар. Дүйнөдөгү алдыңкы 100 деген университетте жыл сайын бир 20-нын төгөрөгүндө бүтүрүүчүлөрүбүз кетет да. Мисалы өткөн жылдары 23, эң жакшы болгон жылдары 2019-дарда 30 бүтүрүүчүбүз, өткөн жылы кайра эле 28, ал эми азыр деле үмүт кылып атабыз, бир 30га жакын бүтүрүүчүлөрүбүз дүйнөдөгү эң алдыңкы 100 университеттен ушундай чакыруу кабыл алышат да. Анткени чын эле балдарыбыздын деңгээли, сынактардан алган баалары, жалпы жыйынтыгы ошол университеттерде окуганга мындайча айтканда татыктуу да. Бул боюнча мен ойлойм бүгүнкү күндө биз өтө мындай жакшы бир ийгиликтерди жаратып атабыз десем жаңылышпайт болушум керек. Ошол сиздердин бүтүрүүчүлөрдүн ийгиликтерин кантип билип турасыздар? Мисалы үчүн атайын сиздердин окуу жайда университетте бүткөн окуучулар боюнча мониторинг жүргүзүп, алар менен байланышып, атайын иштер жүргүзүлөбү? Университетте окуган биздин ошол бүтүрүүчүлөр үчүн атайын координаторлорубуз бар. Алар бүтүрүүчүлөр менен дагы жылына бир нече жолу иш-чараларды уюштуруп, байланыштарды үзбөй келишет. Ал убакта албетте бүтүрүүчүлөр боюнча маалыматтарды алып турушат. Бүтүрүүчүлөр университетте кандай окуп атышат, жыйынтык бердиби. Анткени бүтүрүүчүлөр менен тыгыз байланышта иштегенде биз өзүбүзгө дагы көп сабактарды алып атабыз да. Мисалы Гонконг шаарында, Южный Кореяда мисалы көп жакшы окуу жайларда окуган, алдыңкы дүйнөдөгү окуу жайларда окуган университет студенттер менен биз жолугушууларга барганбыз өзүбүз. Барып аларды бир угуп көрөлүкчү. Булар ошол сапаттан алган 5 жылдык билими мындай жетиштүү болду экен. Булар келгенден кийин ошо дүйнөдөгү эң алдыңкы деген университеттерде окуп атканда буларда кандай көйгөйлөр жаралды? Же болбосо булар бизге кандай сунушту берет экен? Деген максатта биз ушул айрыкча алдыңкы ийгиликтүү бүтүрүүчүлөр менен атайын барып жолугабыз. Анан эми Кудайга шүгүр көпчүлүгүнөн ушул жоопту алабыз да. Көп деле кыйналган жокпуз. Анткени бизде ушул Сапат эл аралык билим берүү мекемелериндеги окутуу системасы түзүп берген шарттар балдарды ошол нерсеге, ошол деңгээлге чейин даярдап коет экен. Эң негизгиси, эң башта англис тилде жакшы билишет, кадимкидей сүйлөй башташат. Экинчиси баягы бизде кечинде жатып окугандыгы үчүн кошумча бир топ сынактарга даярданып, көп китеп окуп жүрүп, балдарыбыз мындай ошондой бир немеге даяр болуп калат экен да. Канчалык оор тапшырмаларга, мындай бир кыйынчылыктарга мындай чыдамдуу болуп, жакшы жетишип тарбия алышат экен да. Биз көпчүлүгүнөн ушундай жакшы сөздөрдү уктук. Ал эми бир канчасы ар кандай сунуштарды айтат кээде, мындай кылсаңар жакшы болот экен агай. Биз ушул нерседен кыйналдык, балким мисалы үчүн өзгөчө айтып атышат, экономика сабактарын аябай жакшы койгон экенсиңер агай дейт. Биз бул жака келгенде, мисалы бизнес администрация, менеджмент окуган балдарыбыз биз аябай жакшы неме кылып кеттик дейт да. Ошону мисалы үчүн дагы да саатын көбөйтүп жакшы окушуңар керек экен деп кээ бир региондордогу лицейлер кээде айтып калат. Ал эми биздин англис тилибиз бир аз жетишпей калды, бир аз кыйналдык деп. Анткени албетте биздин лицейлер 7 областтын баарында бар, тоолуу аймактарда бар. Ошон үчүн эми ал жактарга кээде чын эле мыкты кадрларды таап жиберүү кээ бир учурларда кыйынчылыкка тургандыгы үчүн ошону балдар тилекке каршы таасирин көрүп атышат да.
ошол Сапат эл аралык билим берүү мекемеси өзү эң алдыңкы мекемелердин бири болуп эсептелет. Ошол эле учурда баасы дагы бардыгынын капчыгына туура келе бербейт. Бул учурда сиздер жалпы коомчулукта мисалы үчүн таланттуу окуучулар үчүн кандай жеңилдиктерди бересиздер? Биринчиден, албетте биздин мекемелерибизде окуу бул акылуу, кандайдыр бир төлөмдөрдүн негизинде биз балдарды кабыл алабыз. Бирок ата-энелер көбүнчө баягы туура түшүнбөй калышат да. Мен ошол нерсени мүмкүнчүлүктөн пайдаланып жакшы силерге түшүндүрүп берейин. Бизде бул окуу төлөмдөрү дифференциалдуу каралганда, региондордо ар кандай. Бишкекте мисалы үчүн $3500 болсо, же болбосо 250 000 сом болсо, ал эми региондордо бул ошол элдин шартына жараша. Нарында башка, 1800 деп. Ал эми Таласта башка, алыскы Кадамжай районунда башка да. Ошон үчүн биринчиден ушинтип баягы ар бир жердин өзүнүн жашоо шартына, элдин баягы капчыгына туура келгидей кылып биз ошентип дифференциалдуу каралган бул маселе. Ал эми экинчи жагы лицейлерибизде атайын бул жеңилдиктер боюнча жоолорубуз бар. Бул жерде мисалы окуучулар, алдыңкы ийгиликке жетишкен окуучулар, дайыма бешке окуган окуучулар, кандайдыр бир таланттарды көрсөтө алган, же болбосо бир олимпиададабы, кандайдыр бир эл аралык бир долбоорлордо, конкурстарга катышып ийгиликке жетишкен балдарга атайын жеңилдиктер берилет. Көп балалуу үй бүлөлөргө жеңилдиктер каралган. Жыл сайын дээрлик жалпы Сапаттын деңгээлинде биз Кыргызстан боюнча жыл сайын бир 20га жакын окуучуну, жетим балдарды бекер окутуп беребиз. Эки бир тууган бирдей окуса, ата-энеге оорундук түшпөш үчүн аларга бир кандайдыр бир 10% жеңилдиктерибиз бар дегендейчи. Айтайын дегеним, өтө жеңилдиктердин түрү көп. Ошол жоонун негизинде ата-эне арызын жазып, эгер жанагы жоодогу белгиленген 5-6 пункттун негизинде кайсынысына ата-энесинин арызы же шарты туура келсе, ошол жеңилдик менен пайдаланып окута берет да. Ошол жалпы 30 жыл аралыгында дагы канча окуучу жеңилдетилген мүмкүнчүлүктү колдоно алды? Бул эми баягы өтө көп. Азыр мен мисалы быйылкы эле жылдагыны сиздерге айтып кете турган болсом, бизде мисалы үчүн дээрлик ушул лицейлерибизде окуган окуучуларыбыздын бир 43-44% жеңилдиктер менен окуйт. Бул жанагындай мен айткан ар кандай шарттардын негизинде да. Көбүнчөсү, көпчүлүгү ошол баягы ийгиликтерге карата берилген жеңилдиктер, жана үй бүлөлүк шарттарга карата атайын берилген жеңилдиктер да. Биз анткени бул жерде биз баягы некоммерческий организация деп коет, коммерциялык эмес. Коммерциялык эмес бир уюмбуз. Ошондуктан биз бул жерде албетте баягы айылдардан, ар кайсы жерлерден биз баягы мыкты балдарды окутканда биз бул балдардын ошол финансылык кыйынчылыктан улам бизден кетип калышын каалабайбыз. Бала эгер сабагы жакшы болсо, билими жакшы болсо, кызыгуусу болсо, биз албетте мындай балдарга шарт түзүп берип, бүт баягы региондордогу айылдардан ошондой алдыңкы балдарды чыгарып бергенге аракет кылабыз да. Мүмкүн болушунча азыр жеңилдиктердин көпчүлүгүнү ошол багытта дагы колдонгонго аракет кылып атабыз. Негизи ушул Сапат билим берүү мекемелерин аймактарга дагы көбөйтүү маселеси барбы? Мисалы үчүн азыр көп ийгиликтерди жаратып атат. Мисалы башка аймакта дагы ошондой арзаныраак кылып ачса болобу? Негизи алдыда пландарыңыздар кандай? Бизде азыр эми албетте бул региондордо бир жаңы мектеп ачуу же бир бүгүнкү күндө биз ушул 22 мекемеге саныбыз жетти деп айтып кеттим. Мунун санын көбөйтүү бул биздин максатыбыз да. Биз эң негизги максатыбыз ушул Сапаттын Сапат эл аралык билим берүү мекемелеринин артыкчылыктарын, же болбосо тажрыйбасын коомчулук менен бөлүшүү, же болбосо жайылтуу башка мекемелерге. Биз бул боюнча кээ бир учурларда, кээ бир жылдары мамлекеттик мектептер менен байланышта болуп иштеп, кээ бир учурларда кандайдыр бир сунуштар менен билим берүү министрлигине барып, биз анча-мынча ушундай бир кызыктар экендигибизди көрсөтүп келгенбиз да. Көп иштерди да кылып жүргөнбүз. Албетте эми бул баягы жаңы мектепти ачуу бул чоң бир баягы
бюджетти талап кылат, кадрды талап кылат, өтө чоң неме. Анан бүгүнкү кырдаалда быйылкы жылы биз азыр өзүбүздүн эле бир канча жерлерде ушул баягы балдардын санын көбөйтүү максатында имараттарыбызды чоңойтуп атабыз. Себеби анткени чын эле ата энеден талап көп да. Биз мисалы бир жылда жалпы сапат эл аралык билим берүү мекемелерине Кыргызстан боюнча 2000 окуучуну кабыл алсак, дээрлик бир 50.000-60 000 ата эне мындайча айтканда кайрылып атат да. Коомчулукта талап көп. Албетте буга жооп бере албайбыз да. Кудайга шүгүр, бизден башка дагы акыркы жылдары жекеменчик окуу жайлары көбөйө баштады. Кыргызстанда бүгүнкү күндө бул мектеп маселеси мындай бир аз жетишпей жатат болуш керек. Анткени чын эле баягы жакшы бир демографиялык жарылуу бардай сезилет. Жылдан жылга айрыкча чоң шаарларда талап көбөйүп баратат. Биз пландарыбыз бар, алдыдагы жылдары 1-2 мектеп дагы ачсакпы деп. Ал эми өзгөчө региондордо ушул жылы ушундай деп мен азыр так бир нерсени айткым келбейт. Себеби азыр экономика ар кандай болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар дүйнөдө. Биз алдыбыздагы пландарды Кудайым буйрса дагы жакын арада ошентип сиздер менен угузабыз. Амирбек мырза, сиздин биздин сунушту кабыл алып келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жалпы Сапат билим берүү мекемесинин жамаатын 30 жылдык мааракеси менен куттуктайбыз. Мындан ары ишиңиздерде дагы ийгиликтер болсун. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн Сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган атайын чыгарылыш болду. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.